Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу шуак кечиңиздер менен жан дүйнөңүздөрдү балкыткан, көңүлүңүздөрдү жаркыткан кайрадан 7 каналда чай үстүндө сырдашуу программасы. Сиздер менен мен Бакыт Өмүрзаков. База белгилей кетчү нерсе, биздин чай үстүндө сырдашуу программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд чайын баарыңыздарга сунуштамакчыбыз. Ар дайым сиздерге бир жагымдуу маанай жана ошондой эле жакшынакай даам тартуулайт. Ал эми биз эфирди баштадык, биз менен бирге болуңуздар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көкүрөгүңүздөрдү ыр түнөткөн, жан дүйнөңүздөргө ыр тартуулаган, муза тартуулаган чай үстүндө сырдашуу программасы. Өзүңүздөр билгендей, биздин программа ар жума сайын мыкты инсандарды, мыкты таланттуу инсандарды эфирге чакырып келет. Ал эми бүгүн дагы биз ошол куттуу студиябызга мыкты инсандарды чакырып, алар менен чыгармачылыктагы болгон ийгиликтери жана ошондой эле чыгармачылыгы жөнүндө кененирээк баарлашалы деп отурабыз. Алар ким десеңиздер, ошол кетме төрөнөн чыккан мыкты таланттуу инсандар. Өзүңүздөр билгендей, Токтогулдун мыкты ырчылары, мыкты таланттары бүгүн биздин куттуу студияда. Алар Кенже Өзбекова, таланттуу ырчайым, жана ошондой эле Алмаз Качыбаев биздин студияда. Ассаламу алейкум. Кош келиңиздер. Кенже, саламатсызбы? Бүгүн студиядан көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Жакшы маанай тартуулап, бүгүн биздин жалпы көрүүчүлөргө бир жакшы көңүлүн көтөрөт деген үмүттөбүз. Келиңиздер эми адегенде көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, учурашып, анан кийин эфирибизди баштасак. Арбаңыздар, кыргыз калкым, биринчиден ушул бизди чай үстүндө сырдашуу деп чакырып, элге таанытып талантыбызды баарлашып жаткан сиздердин жалпы жамаатыңыздарга ыраазычылык билдирмекчимин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Бир аз болсо дагы кичинекей жемиштерибиз менен келип калдык. Алмаз мырза. Алгач эми жалпы биздин кыргыз журтчулугу, кыргыз эли менен амандашып алалы. Ассаламу алейкум, жалпы кыргызстандыктар. Элибизде, жерибизде тынчтык орноп, ар дайым көңүлүңүздөрдө куунак жашоону тартуулаган ушу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Бардыгыңыздарды жакшы көрөбүз, сүйөбүз. Биздин кезектеги талантка күбө болуңуздар. Мынакей, жалпы бизди жергебиздин 7 дубанынан карап отурат, көрүп отурат. Негизи эле мына ушул Кенже Өзбекованы биз ар дайым мындай майрамдык иш-чаралардагы, тойлордо көргөндө жалаң улуттук кийим, улуттук комузду көтөрүп жүрөсүң. Эмне үчүн улуттук кийим, улуттук комуз, жалаң ушундай аспаптардын коштоосунда жан дүйнө ырдап жүрөсүз? Себеби ушул комузду колуна кармап калгандын себеби ушул өзүмдүн атам жакшы ырдачы. Кичинекей кезимден эле ушу атамдай болуп, комуз кармап ырдайын деген изги тилек менен мектепти бүтөөрү менен тапшырган болчумун. Анан ошол комуз бөлүмүн бүтүп, колума комуз алып, бир аз болсо дагы кыргыз элиме талантымды тартуулап жүрөм. Анан ошол комузум жөнүндө айта кетейин, ушул тарыхы бар мунун? Мунун дагы тарыхы бар. Өзүмдүн агам чаап берген бул комузду белек кылып, мага колума келгенде аппак болчу. Анан уже 2000 жылдан бери. Ошондо 23 жыл болуп калабы? 2001 жылдан бери. 2000 жылдан бери. 23 жыл. 23 жылдан бери колума келди. Ошодон баштап кыпкызыл болуп, Кудай буйруса, комузум менен бирдикте ошол талантымды тартуулап жүргөн кезим. Эфирден пайдаланып ошол агама ишиңизге ийгилик, ден соолук кааламакчымын. Дагы бир комуз чаап берсеңиз, дагы 23 жыл көтөрөм. Чоң рахмат демекчимин. Сонун кылып белек кылып берип койгонуна эң кандай десем, кымбат белектердин бири. 3 буро жалгыз тег, 3 кыл комуз, чертилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз. Оңой көргөн көзгө жөп-жөнөкөй, бирок да тарыхы бар, айтып болгус дейт. Чындыгында эми комузуңардын тарыхы 23 жылдык тарыхы бар экен. Өрүк комуз экен, көрүп атабыз. Анан биздин көрүүчүлөр дагы мүмкүн бул кандай комуз менен кандай ырдайт болду экен, кандай талант болду экен деп, баягы темир дысыгында чап дейт. Дароо эле бир жакшы жагымдуу чыгарма аткаралы. Кайсыл чыгарманы аткарабыз? Келиңиздер.
Дагы деле ушул Сталбек Бактуулов агайымдын сен дегенде сен дегеним сен деген жакшы чыгармасы бар эле. Темасы жакшы экен, а? Айбали, кол чабалар болсун келиңиздер. Жалпы бизде көрүп жаткан теле көрүүчүлөр дагы кол чабып аткан болуш керек. Чындыгында мыкты талант. Негизи ушул талантты таптай билиш керек, барктай билиш керек деп келебиз. Анан ошол убакта тойлордо жүрөсүздөр, жакшылыкта жүрөсүздөр, кызмат кылып атасыздар. Анан кенже өзүңү көп көрөм да, баягы көп музыканттар менен иштешесиң, көп аккордеончу, музыканттар менен иштешесиң. Эмне үчүн бүгүн Алмаз экени алып келдиң, башканы алып келбей? Жакыныраак. Сөм карыш дегендей деп коеюн. Өзүмдүн жердешимди алып келейин дедим деп коеюн да. Жок, чындыгында тамаша. Башка музыканттар тарын калбайбы? Азыр деген тамаша болуп атам. Чындыгында кыргыз элибизде жакшылык болсун деп айтат эмеспизби? Ансыңардай элибизде тойлор көп болуп, чыгармачыл инсандар бошобой турган кези, өзгөчө жан дүйнө менен ырдаган коллегаларыбыз, аккордеон, комуз ойногон коллегаларыбыз бош эмес. Эртеден бери жумушта туруп чалып аттым. Анан кийин улам чалсам эле бошобой жатабыз, тойго кетип аттык эле, азыр эс алуулар болуп атат, жайлоого чуңкур чакка кетип аттык эле дешип. Колго түшкөн амалдай. Анан кийин эле чалсам эле, Кудай жалгап, өзүмдүн жердешим Сарыгымыштан болот. Бир мектепте окуганбыз. Анан баары бир ушул колдойт болуш керек деген жакшы ой менен чалдым эле. Анан кийин келе калды. Bir sözünü Torayım bağlı bir ayılda жүрүп, bir ayılın суузун ичип, анан чоңойгон агаңар колдо болсо, анан ким болдой турабы? Алмаз баке дегил ушул баягы көп таланттар менен иштеп жүрөсүздөр да. Анан ошол эле убакта ырчы көп да. Ырчы көп. Анан музыкантка келип баягы тигин чертип бер, муну чертип бер дейт. Кенженин таланты канчалык деңгээлде ошол жөнүндө айтыңчы. Кенжени жаныңызга отургузуп алдым. Көз көрүнө. Көз көрүнө. Мактаңчы, жамандаңчы. Макташ керек да. Кенженин таланты жогору баалайм мен. Бул кичинесинен эле ырдачы өзү.
кичинекейинде ырдап кыйкырып ошо мектепте дагы активдүү катышып ошол иш чараларда, мектепте болгон концерттемелерде, майрамдарда кенжесиз өтчү эмес да чындыгы айтканда. Анан кийин жүрүп эле багы 11-ди өтүп кетти, анан экөөбүз да көрүшпөй дагы. Карасаңыз ырчы болуп кетти. Анан карасам эле көзгө жылуу учурап эле бирөө телевизордо чыгып сүйлөп ырдап атат. Тааныбай калдым чыныкты, ким болду экен бул депчи. Багы кичинекей кезинде жүргөн томпок сары кыз жок. Өзгөрүп, Сып-сып болуп, кирпикти боёгон, көздү боёгон. Анан кийин ошентип анан талант акыры багы жарып чыгат дегендей таштаган жок. Ошо талантты аркалап келатат, молодец. Мактагым келет. Мактай турабыз. Өтө аракетчил, аракетин абдан баалайм да. Анан өзү эле аракет кылып, өзү менен өзү жүрө бербей, менин да жанымды койбойт. Тияка сөймкө болуп атат, аяка бас, биякта мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, тур. Эшекебиз бар эле го, тура кой дегенде ошо тура кой деп. Турайм баягы өзү айткандай агазына ишенет да. Агазын чакырып атат. Негизи кенже ушул ырчы болбогондо, диктор болуп калганда же бир медицина тармагында, агартуу тармагында иштейсиң билебиз, бирок анан башка бир чөйрөдө иштеп калганда кандай адам болот элең? Элестете албайм. Элестете албайсың. Элестете албайм, анткени баягы талант ташты жарып чыгат дегендей, мен ошол үйдөгүлөрүм дагы каршы болуп, ырчы болбо деп анан ошол мугалимдик кесипке тапшырып, анан мектепке окууну университетти бүткөндөн кийин мектепке 22 сентябрга чейин жумушка барбай койгом да. Мен мугалим болуп окуган эмесмин, мен ырчы болом деп анан 22-синде анан барыбынан кийин жумушка киргем да. Анан баягы мектепке байланып калат экенсиң, окуучулар менен иштешкенден кийин калып калдым. Окуучулар да 7 жыл иштедим. Азыркы убакта Таштен Эрматов да. Ошол жерде кайра мугалим болуп, агартуу тармагында эмгектенип атасың. Таштан Эрматов колледж болуп калат, колледжин билебиз, ал жерде көбүнчө баягы музыкант жаатында, анан мугалимдик жаатында тарбияланат да. Кайра бар эле ошол жака түшкөн экенсиң анда. Айланып бар эле. Кайра эле туз тартып. Анан бул мезгилге чейин Кыргыз Билим Берүү Академиясында иштедим. Ал жакта дагы эмгектенип иштеп жүрүп, анан сиз айткандай эмнегедир туз тартып, анан кийин ушул быйыл ошо Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык колледжге келип калдым. Бул дагы Кудайдын буйругу. Кудайга шүгүр, иштеп атабыз. Иш болуп атат. Иш болуп атат. Эфирден пайдаланып Таштан Эрматов атында колледжге келиңиздер, тапшырыңыздар, талантыңыздарды жашырбастан окуңуздар, билим алыңыздар демекчи. Айбай, ошон үчүн келиңиз, биздин атайын чайлар бар, чайдан ичип туралы. Эки кишиге бир эме бизде кружка ушундай. После вас дегенде. Алмаз байке, эми баягы эфирге келип калды. Талант деген талант, негизи эле кыргыз эли талантка бай келет, өнөргө бай келет. Анан мүмкүн мен сизди дагы баягы сырттай билем. Тойлордо, жакшылыктарда кызмат кылып жүрөсүздөр, чогуу эр шаркак. Негизи эле ошол тойлордо жан дүйүндө көбүрөөк базым жазылат да. Куда сөйүп келет, аларды тосуш керек дегендей. Сизден да бир шиңгилдер болсун эми. Кайсыл чаарман аткарып бересиз, кайсыл ырдап бересиз. Мен негизи тойда элестетип эле бир ырдаңчы. Мени негизи кенжегүл ырдабайсың деп алып келген болчу. Катарын ойлоп бересиң деп. Анан мейлим ырдабайын. Эми баягы чогуу келгенден кийин бир ырдаталы. Тойго барып көнүп калганда аны кыстырмай деп чыкчу элең. Мен кыстарып коем, мен ырдай берейин. Айтылуу кең таластан чыккан Атай Огонбаев деген атабыз өткөн экен. Ошол кишинин күйгөн сүйгөн секет байырларынын бири Күйдүм чок деген ырдап берейин. Айбай, кеттик. Күйдүм бир гана күйдүмдө, күйдүм чок ай, абилер гана десем айтытым жок, жүрөгүмдүн башында абидим ажүгөрдөй, күйдүм жок ай. Yürüsün sen ak yolu salıp ay, türlü
Ағасына тап жеп албай мен жүрем аядашкан тайлак өңдөнүп Бостерекке қалады бірдәдім ай жүресім сен бол жолық салып ай түнмен бол жолына тап жет албай ай мен жүрем ай боздоғым тайлақ өңден ай Айбай эле үн эмес бекен, карачы. Саргамыштан болосуңар, Токтогулдун, а? Саргамыш дегенен бир тоонун боору, таза суу, таза аба, таза чөп дегенде чындыгында таза жерде жүргөн адамдын үнү таза болот да. Атай Огонбаев деле ырдады, бир кол чаап калгы келди. Кенжесиң кол чаапсың мындай сүрдүрбөй. Албетте кол чаабайт. Кенже, мына ошол чыгармачылык жакынбы же өзүңдүн иштеп аткан ишиң жүрөгкө жакыныраакпы? Кайсы жака жакыныраак кабыл аласың? Чыгармачылык жакшы го дейм, а? Билип тургандай. Той тобур акча да го. Болбой эле чыгармачылык тартат да. Баары бир эл алдына чыгып, эли ырдап, талантыбызды тартуулаган сайын энергия алат экенбиз билинбегени менен өзүбүзгө. Көбү сурайт да, сен кантип чарчабайсың? Күнү түнү жүрөсүң, күндүз иштейсиң, госту кайра барып, эмеде тойдо жүрөсүң деп жанан. Баары энергия алат экенсиң. Кесиңди сүйсөң, чарчоону деле билбейт экенсиң да. Анан ошол ырдагандан ырахат алам өзүм. Комуз чертип, аккордеондун коштоосунда албетте. Анан ушул чыгармачылык менен жашап келе жатам. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 канал чай үстүнө сырдаштыруу программасын көрүп жатасыздар. Азыр биз мына ошол Пиала Голд чайын ичип турганча мына ошол Кенже Өзбекованын чыгармачылыктагы ийгиликтерин дагы бир сыры десек болот. Өзүнүн чыгармачылыктагы дагы бир ийгилиги, бул жакшы клиби бар. Мына ошол клипти сиздер менен биргеликте чогуу көрсөк.
эмгек үйрөттүм, акылдаса сүйлөдүм. Урмасыйда жашагын, жашагын, жашагын. Көркү болуп дүйнөнүн. Урмасыйда жашагын, жашагын, жашагын. Көркү болуп дүйнөнүн. Көркү болуп дүйнөнүн. Көркү болуп дүйнөнүн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшы клипти көрдүк. Чындыгында клип деле тартыш, кенже өзүнчө бир менет, расход дегенде, анын баарын ким төлөдү? Кайдан таптың? Чындыгында баягы чыгармачылыктагы иштегендер баары билет да. Ар бир клип тартыш үчүн канча деген акча, канча деген баягы менет деп коет го. Чындыгында чыгармачылыкка кийлигишип жатканда өзүң демерчи болсуң да, өзүң демерчи болуп, өзүңдү өзүң жакшы чыгармаларыңды элге тартуулагың келип, биринчи клибимди өзүмдүн расходум менен чыгаргам. Экинчи клипти Кудай буйруса быйыл Алмазга төлөйт да го. Эл мугалими Советбек Байгазиев агайым бар, өзүмдүн илим жолундагы жетекчим, Кыргыз билим берүү академиясында иштейт. Ошол агайымдын кайтып келем деген бир жакшы чыгармасын иштеп чыкканбыз. Жакында эле клип тартып бүттүк. Кудай буйруса дагы сиздер студияңыздарга алып келип калышыбыз мүмкүн. Жакынкы аралыктарда. Анан ошол чыгымды агайым өзү кошо жардамдашып, өзү дагы ошол клипте өзүн кошо тарттым агайымдын. Менин ошо эң негизги максатым ошол болду. Агайды кошо өзүнүн клибинде, өзүнүн чыгармасында калтыргым келди. Анан жакшы клип болду деген ойдобуз. Кудай буйруса алып келебиз жакында. Буйруса биз да күтөбүз. Биздин жалпы телекөрүүчүлөр да күтөт. Ошол Кенже Өзбекованын качан жаңы клип элет болду деген, кандай тартылып болду деген биз да чыдамсыздык күтөбүз. Ар дайым ошондой жаңылыктар болсо, жакшы клиптер болсо алып келип туруңар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай ичинде сырдашу программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чай экенин билесиздер. Пиала Голд чайы сиздерге да сунуштайм. Пиала Голд чайын ичип туруңуздар. Анан бүгүн алтындай убактыңыздарды бөлүп, биздин куттуу студияга келип берген сиздерге телең ыраазычылык билдирели. Анан эми үйүңүздөргө барып, ушул чайды ичип, анан ичкенде биздин чай ичинде сырдашу программасын эстеп туруңуздар. Ошондо мындай кылалык, Пиала Голд чайын ушул ар дайым сиздерге сунуштайбыз. Келиңиз Кенже, ушуну алып барып үйгө алып барып бала чака менен тууган урук менен ичип коюңуз. Ал эми сизге пиала бербесек дагы пиаланын кружкасын берелик. Ушул кружка эркек киши көбүнчө суусундукту жакшы көрөт эмеспи? Ушул кружканы менен чай ичкенде биздин программаны эстеп туруңуздар. Чоң рахмат. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз Кенже. Кыска-нуска жыйынтыктоочу сөз болсун, Келиңиздер, дагы деле болсо ошол жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, элибизде тойлор боло берсин. Албетте тойдо чогуу кызмат кыла берелик. WhatsApp номерим 0700 деп. Рахмат сиздерге дагы. Баягы баары тамаша. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чай ичинде сырдашу программасын көрдүңүздөр. Сиздер менен мен Бакыт Өмүрзаков болдум. Ар дайым сиздердин үйүңүздөргө жакшылык, тынчтык каалайбыз. Ал эми жайдын күнү, жайдын саратаң күнүнө баарыңыздар жакшы эс алууда жүрөсүздөр. Мыкты эс алуу каалайм. Ал эми кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуп, сак саламатта туруңуздар.